Assalamu alaikum сүйіктөрчүлөр, билип койду албару. Франция ТВ каналы кайрадан эфирде жана бүгүн сиздерге жагымдуу кабарыбыз бар. Көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүз комментарийлерге калтырып кеткен экен. Туура жоопторду бир аз кечирээк чыгаргылачы, биз да катышканга аракет кылалы, анан өзүбүздү сынап көрөлү деген билдирүүлөрдү калтырган экенсиздер. Сөзсүз түрдө биз бул суранычыңыздарды орундатабыз, эгерде силер биздикин орундатып койсоңуздар. Билип койду албару, 2 жумадан бери эфирге чыга элекпиз, ошон үчүн кайрадан өзүбүздүн көрөрмандарды бат-баттан чогултуп алыш үчүн бул видеого 5000 лайк ыйгарып койсоңуздар, 5000 лайк басып койсоңуздар, биз сиздерди күттүрбөй 1-2 күн ичинде эле кийинки чыгарылышты чыгармакчыбыз. Жана бир жумада бир эмес, 2-3 жолдон да көрүп калганга толук ыктымал. Бул сиздердин активдүүлүгүңүздөн көз каранды болмокчу. Бүгүн болсо биз адатка айлангандай эле шаарыбыздын тургундарына суроолорду узатабыз. Ким канча туура жооп берсе, ошончолук акчалай байге аны менен биргеликте сонун мынакей Феникс китебин алмакчы. Муну биздин ардайымкы көрүүчүлөрүбүз билет. Эгерде сиз бизди биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуздар, бул китепти сиз да утканга бир сонун мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Ылдыйда комментарий жакта 7 суроого атканбыз. Ошо 7 суроого биринчилерден болуп кимиңиздер туура жооп берсеңиздер, сөзсүз түрдө жеңүүчүнү белгилеп, белегин тапшырганга биз даптайбыз. Ошон үчүн сиздер даяр болсоңуздар, биз даярбыз. Анда эмесе, билип кой, баштадык. Жыгалбек, шарт жөпчөнөкөй, сага азыр 7 суроо узатабыз. 7 суроонун бирөө же экөөнө туура жооп берип калсаң, тилекке каршы эчтеке албайсың. 3 суроого жооп берсең 100 сом, 4кө 200, 5ке 300, 6-оно 500, жана 7 суроонун баарын туура тапсаң, анда сага 1000 сом бермекчибиз. Даярсыңбы? Даяр. Кыргыз тилинде канча жөндөм бар? Там жол суроого айта албайсызбы? Кыргыз тилинде канча жөндөм бар? Жөндөм Ато, чилик деген сыяктуулардан. 7. Тилекке каршы туура эмес? 6. Туура. Жөндөм деген Ато, чилик. 6 туура. жөндөм деген Ато, чилик деген. аточелик барыш 5 болду эми. Ато, чилик деп мектеп кезде өткөнбүз. 7 по-моему. 7. Тилекке каршы 6 деп туура айтып аткан болчу. 6. Туура. 7. 6 экен тилек. 6. Макул. Туура эсептеп койгула. Түндүк Кореянын борбор шаары. Түндүк Кореянын борбор шаары билбейт экенмин. Пиньян. Пхеньян. Туура. Түндүк Корея. Пеньян. Туура. Сеул. Сеул түштүк. Түндүктүкү. П тамгасынан кетет, багыт берип коюн. Билбейт экенмин. Эсимде жок. Түндүк Корея, түштүк менен адаштырбайбыз. Сеул. Сеул түштүк Кореянын борбору, Түндүк Корея өзүнчө мамлекет, анын борбор шаары кайсыл? Аны билбейт бериз. Пхеньян. Пхеньян. Туура. Египеттеги пирамидалар кимдин атынан ыйгарылган? Египеттеги пирамидаларды билесиң да, көргөнсүң да. Пирамида бирөөнүн атынан, байыркы падышаларынын атынан коюлган болчу. Ким? Хан билбейт экенмин. Парон. Фараондор экен, ошо фараондун аты ким эле? Х тамгасынан башталат. Белгилеп кое берсем болот. Кийинки анда, Хеопс. ойлонуңуз жакшылап. Ким менен? Жакшы келет. Точно. Таппасаңыз ушул эле вариантта кала бериңиз. Хеопс деп коет. Кайсы? Фараонун ордун. Ошо кайсы фараон? Аты ким? Бардык эле маалымат булактарында Баланчанын пирамидалары деп айтылып келет. Ошол туура. Хеопс. Фараон. Х тамганы. Хеопс экен. Как называется пирамиды? Пирамиданы. Фараон. Х тамгасынан башталат. Вспоминаем. Но знаете, да? Да, я знаю, но не могу. Х тамгадан башталат. Хеопс. Ладно. Хеопс. Туура. Кыргызстандагы эң чоң район. Район, область эмес. Кара Суу. Тилекке каршы Алай район экен. Ош. Район, область эмес. Алай. Туура. Эң чоң район.
Ленинский район. Жок, бул Бишкектеги, негизи Кыргызстан боюнча эң чоң район. Ошто жайгашкан. Кайсы бир райондордун бири. Балким багыт берсем туура таап атырсыз. Ал жакты да билбейт экенмин чынын айтып. Эң чоң район Кара Суу. Бишкек. Район, область эмес, шаар эмес, район болуп. Ош областында жайгашкан. Багыт берип коелу. Кайсыл болушу мүмкүн? Кайсыл район? Оштон я не... Ысык көл. Район, область эмес, эң чоң. Ысык көл району бар да. Ысык көл эмес экен. Наоборот, тескерисинче түштүк тарапта, Ош шаарында кайсыл бир район эң чоң болуп эсептелет экен территориясы боюнча. Ноокатко деп ойлойм. Алай экен. Алай. Кайсы сүт эмичүү уктабайт? Кайсы сүт эмичүү жаныбар уктабайт? Сүт эмичүү уктабайт. Сууда сүзгөн жаныбарлардан кайсы бири уктабашы мүмкүн деген оюңуз бар? Кит. Дельфин экен, тилекке каршы. Сууда сүзүүчү жаныбарлардан белги берип коюн, кичине. Кит деген вариант болуп атабы же Эме деле го. Дельфин деле кире эле. китпи же дельфинби? Кит болсун. Кит. Сиз да кит дедиңизби? Тилекке каршы дельфин болчу. Kit. Тилекке каршы дельфин болчу. Жакшы келаткансыз. Сууда сүзүүчү жаныбарлардын бири. Дельфин. Туура. Эң акылдуу жаныбар деп да билебиз. Дельфин. Дельфин туура. Сууда сүзүүчү жаныбар. Китпи же кит же башка бирдемке. Эстеп көрүңүз. Эң акылдуу жаныбар, анан уктабайт дагы экен. Дельфин. Туура. Кит. Кит, Тилекке каршы дельфин болчу. Бишкек шаары канчанчы жылдан бери Бишкек деп аталат? 1900 87 же 83. Ben bilmeyeyim. 94 бир аз өтүп кеттиңиз. Сизге бир мүмкүнчүлүк берели. Полный айтып бербейсиз 90. Кайсы жылдан баштап? Окончательно. 90 канчанчы жылдан бери? 93'ten beri. 91. 91. Союз тарагынан бери, туура. 95. Ушу туура жооп болду, анан барып бөлүшүп койсо бул байке менен. Бир багыт берип коюн. Союз учурунда Фрунзе деп аталчу. Ага чейин дагы бирдемке айтат. 92 жылдан бери. 91 жылдан бери. СССР учурунда Фрунзе болчу, СССРден кийин Бишкек деп аталып баштаптыр. Канчанчы жыл? 91, 92 дейбиз. 91 же 92? 92 дейбиз. 91 эгемендүүлүктү алгандан кийин эле Бишкек болуп. Жок, канчанчы жылдан бери? 1900 кайсы жыл дейсиз? 1999 yıl. 99 бе? Же 90 1. 91 же 99 өкөн бирөөсүн тандаңыз. 91. 91 эгемендүүлүктү алгандан бери Бишкек деп аталат. Эсиңизде да, Союз учурунда Фрунзе деп аталчу. Андан кийин Бишкек болуп калган. Биз эми баягы өз алдынча эгемен болгондон бери эле Бишкек. Ошондо кайсы жыл болуп калат? 1 жылдан. 91. Топтура. Эң чоң канаттуу куш. Бүркүт. Yok. Төө куш, Азаматсыздар, туура. Neme? To'ygush deb qo'yishadi. Strauss. Туптура. Топтура. Страус. Страус төө куш, Топтура. Эң чоң Эң чоң көлөмү боюнча канаттуу жаныбар. бүркүт. En şu an kanatı canım. Bürküt. Бүркүт. Бүркүт эмес экен. Да, бир мүмкүнчүлүк берели. Страус. Страус төө куш. Топтура. Тилекке каршы туура жооптор болбой калды, бирок ага карабастан сизге мындай көңүл жубатчу биздин байгебиз бар. Мындай китепти сизге тапшырабыз. Окуп койсоңуз болот. Чоң рахмат. Ошону менен сиздер жалпысынан 2 суроого жооп бере албай калдыңыздар. Египеттеги пирамидалар Хеопстун атынан аталган экен. Кыргызстанда эң чоң район Алай болуп эсептелинет экен. Дельфинди жардам берип атып, багыт берип атып айттык. 91-жылы аягына таап кеттиңиздер, төө куш таптыңыздар. Жалпысынан 5 суроо
азаматсыздар. 5 суроо үчүн бизде 300 сом каралган. Достор, таң калыштуусу Жанара менен Нурзия мынакей экөө биргелешип отуп 2 суроого туура эмес жооп берип калдыңыздар. Бирок 5 суроого туура жооп бергениңиздер үчүн бизде мынакей 300 сом акчалай байге. Анан мындай сонун бир Феникс аттуу китеп Кылыч Иса Мамбетов байкебиз жазган. Буну да сиздерге белек катары тапшырабыз жана чоң рахмат. Буюрса балким дагы кезип калсак 7 суроонун баарына туура жооп беретирсиз. Чоң рахмат, мейлиңиздер. Адлет таң калыштуу 6 суроого жооп берди жана акыркы 7-суроодон кичине шашып кеттиң. Неге кит деп үйдүм деп атасың? Ошо. Багытың жакшы болчу. Дельфин деп койсоң 7 суроого тең туура жооп бермексиң. Биздин берүүбүздө эч ким бере элек мындай туура жоопторду. Демек сага айтылганда мондай сонун бир кепка. Феникс аттуу жана ошол Феникс китеби дагы сага окуп бир аз өзүң болгон керектүү маалыматтарды алып аласың. Анан эң башкысы акчалай байге 500 сом бул сеники. Макул? Качканыңыз үчүн чоң рахмат. Ийгилик. 3 суроого туура жооп берипсиз. Бул 100 сом байге автоматтан берилет. Андан сырткары бизге сизге мындай сонун бир кепка берели. Жамгыр жауып атат, прическа бузулбасын, кийип коебуз, анан акчалай байгеңиз. Жок деген болсо да мындай бир суу ичип койгонго жарап калаттыр. Анан кайсы суроону точно билгенсиз, анан ошону шашырып кеттиңизчи, бир аз унутуп кеткениңиз үчүн жооп бере албай калдыңыз. Кореян немесин билем. Борбор шаарын билгенсиз, бирок бир аз шашкандан же адаштырып алгандан Сеул деп калдыңыз. Эчтеке болбойт. Эң негизгиси бул жерде катышtыңыз. Көп суроолорду билген экенсиз, кийинчерээк кадр артын айтып калдыңыз. Эң негизгиси байге кут болсун, анан качканыңыз үчүн чоң рахмат. Тилекке каршы 2 туура жооп келген байке, ошон үчүн сизге акчалай байгебиз болбосо да сизге мондай бир сонун китеп тапшырып коелу. Феникс аттуу китеп. Үйдө жатып окуп коесуздар. Балким пайдалуу маалыматтардын баары ушул жерде камтылгандыр. Чоң рахмат качканыңыз үчүн. Айжан, куттуктайбыз. 3 суроого жооп бердиңиз. Бул сизге мынакей 100 сом акчалай байге. Анан мондай Феникс аттуу китеп тапшырабыз. Кылыч Иса Мамбетов байке жазган. Сизге бул белек катары болсун. Анан кийин кайсы суроону точно билип, бирок унутуп калдыңыз? Хеопсту билгенсиз, Бхенянканы билгенсиз, унутуп калыпсыз, билбей жүргөндөрдөн, по-моему, Алайды билген эмес экенсиз. Анан Бишкек 1991-жылдан бери Бишкектин аталарын көбү билбейт экен. Таң калыштуу себеп дегенде Союз урушунда Фрунзе деген шаар болчу. Андан кийин эгемендүүлүктү алар менен эле Бишкек деп которушкан. Ошондон бери Бишкек деп аталып келет. Качкан үчүн чоң рахмат. Мейлиңиздер. Ийгилик. Жалпыстан 5 суроого туура жооп берипсиз. Алайды эсте албай койдуңуз, эң чоң район экенин. Анан дельфин сүт эмичи жаныбарлардын арасынан жалгыз уктабаган жаныбар ушул экен. Бирок 5 суроо үчүн бизде мынакей 300 сом акча каралган болчу. Анан мондай бир жакшынакай сизге кепка. Балдарыңыз менен ойноп жүргөн экенсиз. Баарына үчөңөргө бирден 100 сомдон мороженое заказ берип берсеңер болот же. Мейлиңиз, Ислам байке, чоң рахмат. Өзүңүздөр көргөндөй Бишкек шаарынын тургундары эң жок дегенде 100 сом алышты, эң алды бир 500 сом алып, жакшынакай белектерин алышты. Бул эмнени билдирет? Бул биздин орто муунубуз, жаш муунубуз жакшы бир билимдүү, жакшы бир кругозору өнүккөн инсандар экенин билдирет. Эң кубанычтуусу, бизде бүгүн мынакей аба ырайы бир аз бузулуп жатканына карабастан манайдын баары сонун. Сыртта көчөдө элдерибиз күлүп жайнап коюп эле жүрөт. Буну албетте кубандырат жана ар дайым ушундай эле болсун. Анан сиздерге акыркы айтчу гана сөзүбүз бир эле, ар дайым биздин каналга колдоо керек. Сиздердин колдооңуздар болсо биз буюрса дагы чоң долбоорлорду ишке ашырганга адаптайбыз. Ошон үчүн каналга катталып, лайк басып коюңуздар жана сөзсүз түрдө коңгуроону басып койсоңуздар сиздерге биринчилерден болуп биздин видеолор жетип турат. Ал эмнени сиздерге берет? Эң алгач эле бүгүн бизде мынакей өзүңүздөргө эскертип койгондой эле ылдыйда катылган 7 суроого ким туура жооп берсе, ошолорго албетте байгелерибиз бар. Анан ошону биринчи биздин чыгарылышчылар менен эле биринчилерден болуп кирип, көрүп, окуп, суроолордон жооп бере калам десеңиздер, анда сөзсүз түрдө коңгуроо басып коюңуздар. Билип койду Долбоору, Элдос Аскарбеков. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.